Azırkı söz Rusya Peki vaqt bo'ldi, mikrofon o'chirildi. Berdibekova Mayız Bibi ayımda. Bere albayız, barına birden şart, bere albayız. Biz barımız kabul algan şart boyunca. El kabul algan çeçimdi men atkarıp atam. 5 minutda da жетпей калды. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Муродович. Саламатсыздарбы, ушу бүгүнкү курултайдын катышуучулары, убактыбызды алып койдуңуздар. Мен Москва шаарынан 32 коомдун башын бириктирген 30 жылдан бери сиздердин балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын башынан сылап жардам берип келе жаткан эң чоң 30 жылдык тажрыйбасы бар Кыргыз биримдиги правлениясынан келип отурамын. Андан тышкары өзүм Сарыкол коому этникалык кыргыздардын төрайымы болом. Эми проблеманын бардыгын бүгүн кыздар, балдар бардыгы айтышты, көйгөйлөрдү көтөрүштү. Мен бир Кыргыз биримдигинин сунуштарын айтып кетейин дедим эле. Мына мигранттарды мектеп мекенине кайтаруу канчалык деңгээлде каралууда дейт, мамлекеттин деңгээлинде. Ана мигранттарды англис тилинде сүйлөгөн өлкөлөргө жөнөтсөк болобу дешеттер. Андан кийин Россиядагы мигранттардын мына көбүнчө бүгүн айтылып өттү, көбүнчө жаштарыбыз соттолуп көпчүлүгү камакта жатат да, 2000ден ашуун жаш балдарыбыз бар. Ошолордун сотторуга көбүнчө элчилик көзөмөл кылсын деген дагы сунуштар болду. Анан кече мына элчиликтин адресине жаман сөз айтылып кетти. Бирок бүгүн ошол элчибиздин, элчи айымыздын барына Кудайга шүгүр дейбиз. Себеби мындан 5 жыл мурдагы элчилер бизди 10 сааттап, 12 сааттап, түнгү саат 2-де 1-де очередке туруп, документтерибизди кыла алчу эмеспиз. Азыр элчиликке барсаңыздар, электронный очеред, ал жерде аябай жакшы условиялар түзүлгөн, аялдар менен балдарга дагы түзүлгөн, ушундай жакшы условия бар. Анан сиздерге өзүбүздүн жалыптарыбызды эле айта бербестен, маалымат катары айта кетсем, миграция аял затына жана балдарына байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулоо жана чечүү максатында үстүбүздөгү жылдын декабрь айынын 2 декадасында Москвада эки тараптуу мамилелердин тарыхта биринчи жолу Кыргыз-Россия аял заты форуму болуп өтүүдө. Ушул пландашылып жатат. Ушул форумубузга Садыр Нуркожоевич сиздин катышып беришиңизди жана ушунда келген аял заты баарыңыздарды чакырабыз. Андан тышкары бул көйгөйлөрдүн бардыгын эле эми мамлекет тарабынан жардам берсеңиздер дейбиз, ушулардын чечилишине. Эми аткаруу бийлиги деп жатабыз, баарыңыздарга кайрылып жатабыз, мигранттардын көйгөйлөрүн баарыңыздар чечип бересиздер деп жатабыз кечеден бери. Мен муну окусам азыр 10 мүнөттөн ашып кетет да. Жок, кыскартып берсеңиз жакшы болот эле. Эми сиздерге айттым, кыска нуска айттым, жардам бериңиздер мигранттардын көйгөйлөрүнө, соттолуп жаткан балдарды алып келип бериңиздер бияка деп жатабыз, регистрациянын көйгөйлөрүн чечип бериңиздер деп жатабыз. Кыз келиндер көп жүрөт, ушул кыз келиндердин айынан балдар буяктагы калып жаткан балдар бар, жаш балдар, жаш кыздар калып жатат. Алардын эмне алар бул жерде сиздердин колуңуздарда калып, эртеге сабатсыз окууларны жакшы окуп бүткөн эмес, аларды эч ким өзүнүн энеси контроль кылган эмес ал балдарды. Алар ал жака баргандан кийин, ал жерде дагы эле паспорт алып эле ал жерге барып калып, барып эле дагы ишке кирип кетип атат. Анан баягы акчаны колго алгандан кийин ал балдар бузулуп кетип жатат. Ушуга бир таалим, тарбия, профилактика деген иштерди ушул жерде жүргүзүш керек деген сунуштарыбыз бар. Анан тышкары мен кыскартайын дагы, мен 2007-2008 жылы биздин манан мен этникалык кыргыз болгондуктан ушул сөзүмдү дагы угуп коюңуздар. Садыр Нуркожоевич 2007 жылы биз кайрылманды алганыбызда, ошол жылдан бери мен сизди чынын айтсам издеп артыңыздан кууп жүрөм. Бир рахматымды айтып коеюн. Кыргыз жалпы чет жерде жүргөн кыргыздардын атынан айтып коеюн деп жүрөм. Сизге терең таазим кылабыз. Biz Kırgızlar, çette жүргөн Kırgızlar, себеби дегенде биздин Кыргызстанга көчүп келгенде 91-93 жылдары биз ушул жердеги өзүбүздүн Кыргыз мекенибизге келип, өзүбүздүн Кыргыз милициялардан аябай азап чеккенбиз. Сиз ошол 2007 жылдары бизди ошол азаптан кутказгансыз. Рахмат. Анан
Ошого Бизге мына ушул кичине убакытты ашырып берсеңиз Мен жакшы убактым болот бар. эле. Бүт атабы? ушул мына жана бала айтып кетти го этникалык кыргыздардын эмесине. Ушул көйгөйдү мен сиздин өзүңүздүн колуңузга тапшырып коеюн. Себеби дегенде биз 3 жолу 4 жолу тапшырдык. Ошонун эмеси болгон жок результаты. Рахмат, урматтуу делегаттар, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизге бир кайрылып, бир сөз болуп атат, өтүнүч. Эл ишенип шайлады да 21 кишини. Курултайдын чечимдерин турмушка ашыруу багытындагы эле